Дүйнө жүзүн каптаган пандемиянын кесепетинен чакан жана орто бизнес жабыр тартып, натыйжада социалдык экономикалык көрсөткүчтөр начарлады. Ал эми Кыргызстандагы айыл аймактардын экономикалык активдүүлүгүн жогорулатуу үчүн коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агентствосы тарабынан бир катар долбоорлор ишке ашып келет. Проект сельских инвестиций бул айылды инвестициялоо долбоору ишке ашырылып, 3-чү компоненти мына азыр жүрүп жатат. Ага кошумча каржылоо булагы бүгүн да ачылып, дагы 98 айыл өкмөтү ушул Чүй айыл областында 98 айыл өкмөтү ушул долбоорго алкагында долбоорлор түзүп иш алып барышат. Айылды инвестициялоонун 3-чү долбоору Кыргызстандын министрлер кабинети жана Дүйнөлүк банктын ортосундагы тыгыз кызматташтыкта ишке ашууда. Арис уюму жүзөгө ашырып жаткан бул долбоордун бюджети 17 миллион АКШ долларын түзөт. Негизинен бул өтө актуалдуу жана өтө маанилүү долбоор деп эсептейбиз. Себеп дегенде буга чейин да биздин райондо Арис программасы аркылуу бир топ 10 долбоор ишке аскан. Жалпы инвестициянын көлөмү былтыркы мурдакы жылдары карай турган болсок 183 миллион сомдук иштерди аткарганбыз. Эми Кудай буйрса дагы 17 миллион долларлык долбоор каралып атыптыр. Буга да өзүбүздүн сунушубузду берип атабыз. Кудай буйрса, ушул долбоордун аркасында бир топ айылыбыздагы, районубуздагы социалдык экономикалык көйгөйлөрдү чечкенге мүмкүнчүлүк жаралып атат десем жаңылышпайм. Негизги максаты COVID-19 каршы күрөшүү, алыскы айылдарда сапаттуу медициналык кызмат алууга шарт түзүү жана инфраструктураны жакшыртуу. Долбоор Чүй, Талас, Ысык көл жана Нарын облустарынын 241 айыл өкмөтүн камтыйт. Бул долбоор негизи 4 областта иш алып барат. Бул Чүй, Талас, Нарын, Ысык көл областарында. Долбоор негизи максаты бул ушул элге жардам берүү. Бул долбоордун жалпы бюджети 17 миллион АКШ доллары Дүйнөлүк банк аркылуу каржыланат. Бирок бул мамлекеттин акчасы болгондуктан сөзсүз түрдө биздин Кыргыз өкмөтү кабинет министри аркылуу бул ратификациядан өткөн бул долбоор. Ошондон каржылоо бул биздин каржы министри аркылуу келинет. Айта кетсек, долбоор Кыргызстанда 2025 жылга чейин багытталган. Автандил Бактыбеков, Салима Дүйшөнбекова, Эсенбек Үсөнов, СТВ.